Kırgızstanda adalettүү, nukra, eldik şayloo ötmöйүнчө эч качан өлкөдө тынчыбайт, элде тынчыбайт, келечегибиз дагы ачылбайт дегенде болду. Биринчи кезекте биздин бараткан, президенттикке бараткандагы талабыбыз ушул: ыйман, мыйзам, тартип. Биринчи кезекте ыйман турат. Шайлоону таза өткөрүшүбүз керек, элдин каалоосу болуусу керек деп 2 октябрда жеңиш аянтында мен кайрылдым эле. Бийликке, Жээнбековго. Укпай койду, эмне болду? Укпай койгондон кийин көрсө, ал кишиге каршылык аябай эле көп экен го. Мен жалгызмын деп жүрүп турмун. Мына 115 депутат чүчкүрсө дагы туура чүчкүрдүңүз деп жүргөндөр бит эле душман экен го. Geçe birimdik деп мекенем Кыргызстан деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары бүгүн эмне деп кыйкырып жүргөнүн көрүп атабыз. Эгер сиз президент болсоңуз Кытайдан алган карызды кантип төлөйсүз дейт. Ичирбей, жедирбей, уурдатпай койсоң өзүңүз төлөйт. Мени көргүңүз келет. Биз жер берип кутулабыз, аны берип кутулабыз деген сөздү айтпайбыз. Биз ичирбей, жедирбей, уурдатпай кутулабыз. Иншаллах. Кытайдан карыздан кутулушубуз үчүн дагы бир жолу бар, эң жеңил жолу. Өзүңүз карыз болбол. Өзүңүз карыз болбол. Эмнеге? Кантип карыз болуп атасыз? Şu напсиге берилип кетип шайлоодо карыз болуп калып атасың. Шундай.